Саламатсыңарбы бөбөктөр? Балдар, силер жомок окуңар келеби? Ата-энеңер үйдөн жомок окуп берип атабы? Биз бүгүн достук деген жомокту угабыз. Анда эмесе баарыбыз кунт коюп угабыз. Илгери Кашкулак менен Үпүп экөө кыйышпас дос болуп, бири-бирине касташпоого убада кылышып, ант беришип, дайыма бир жүрүшкөн экен. Канаттуулар Үпүптү убадага бек, сөзгө туруктуу дешип, өздөрүнө бий шайлап алышат экен. Үпүп ар күнү арыстанып келген канаттуулардын арыз дартын угуп, аларга калыс болуп, эч кимисине жаман сөз айтпай, көңүлдөрүн калтырбайт экен. Туура жүрүп, кадыр баркты артып, атак даңкы чыгып, токойдогу бүткүл жан-жаныбар канаттууларга угулат. Үпүптүн алдынан чыккан айванаттар ийилип, салам берип, урматташат. Мындай сый урматка маан чыркап Үпүп көбө баштайт. Кыял жоругу өзгөрүп, толкунданып турган учурда баягы Кашкулак досу эсине түшөт. Ал досун алдырып алып, ага, экөөбүздүн достугубуз чын болсо, семизибизди соелу, эт майына тоелу дейт. Кашкулак Үпүптүн көпкөнүн билет да. Үпүп дос, экөөбүз кыйышпас жан элек. Канаттуулардын калыс бий элең. Сөзүң эки болбосун, сенден семизин, тамагың таза болсун. Тумшугуңду сууга жууп, тазалап туруп, союп жегин дейт. Үпүп досунун айтканына кубанып, тумшугун жууш үчүн сууга алып барат. Дария, мага сууңдан бергин, тумшугумду тазалаймын. Досум Кашкулактын этин бермек болду. Семиз экен, этин жейин дейт. Дария бул досун жейин деген кандай келесоо неме деп, Кашкулакка боору ачып, ары бери толкуп чайкалат да, суу берейин, бирок идишим жок. Карапачыларга барганда идиш алып келгин дейт. Үпүп карапачыларга барат. Бир карапа бергиле, мен суу алайын. Ага тумшугумду малайын. Кашкулак досумдун семиз этин жейин дейт. Карапачы өзүнүн досун жейин дегенге ачуусу келип, сен талаага бар да, топурак алып кел, мен сага карапа жасап берейин дейт. Үпүп талаага учуп барат. Тала, топурагыңдан берчи, мен аны карапачыга алып барайын, ал мага карапа жасап берсин. Андан кийин тумшугумду малып, тазалап алып, Кашкулак досумдун этин жейин дейт. Тала, топуракты таза көбүрүгүм жок. Сен тоодогу кийикке баргында мүйүзүн сура дейт. Ошол мүйүз менен топурагымды казып алгын дейт. Үпүп учуп отуруп улуу тоого чыгат. Кырды ашып, сырды айтты. Азыр деле учуп жүрөт. Ошентип Үпүп талаага барат. Топуракты каза турган күрөгүм жок. Сен тоодогу кийикке баргын дейт. Ошентип Үпүп тоодогу мүйүздүү кийикке барат. Кийик болсо Үпүптү, мына менин мүйүзүмдү алгын дейт дагы, баягы Үпүптү сүзүп салат. Ошентип Үпүп өлүп калат. Топуракты каза турган күрөгүм жок. Сен тоодогу кийикке баргында мүйүзүн сура дейт. Ошентип Үпүп учуп барып, тоодогу кийикке барат. Анын мүйүзүн сурайт. Кийик болсо, менин мүйүзүмдү бергиче, сен Үпүп досуңдун этин жегечекти, андан көрөк мурункудай дос бол деп. Ошентип экөөнүн достугун бекемдеген экен кийик. Балдар, силерге жомок жактыбы? Кийинки көрсөтүүгө чейин сак саламатта болгула. Саламатта калгыла балдар. Эртең баарыңарды меникине чакырам. Кандай күн ысык. Тиги гүлдөр дагы солуп баратат. Эмне кылам?
бул убакта кичинекей пил өтүп бара жаткан. Ой, пилдин баласы, токто. Эмне болду сага? Эми мен сага кол чатыр болбойм. Эч ким сени кыйнаган жок. Дос гана бол. Мага жардам бер. Тиги кудукка жакам түшүп кетти. Макул, мен гүлдөрүңдү сугарып берейин. Салам. Бул менин чоң гүл сугаргычым. Кызык, гүл сугаргычыңды мага берип турчу. Капусталарды сугарып алайын. Укчу, тиги коёнун капусталары солуп баратат. Сугарып келчи. Макул. Торопойдукуна келген коноктору дагы ойноп башташты. Муну көрүп, кызыгып, пилдин баласы дагы чогуу ойноону суранды. Муну каалабаган Торопой мындай деди. Эмне, сен биз мененби? Жок, сен жер сугаргычсың. Бар кет, ойнобойбуз сен менен, деди да кубалап жиберди. Аны көргөн коён менен тыйын чычкан да ырайымсыз мамилени көрүп, алар дагы үйүнөн кетип калышты. Токтогула. Кичинекей Торопой туура эмес кылгандарына капа болуп, уялып да отурду. Ошентип, ар ойлонуп, бери ойлонуп, баягы эле кичинекей пилдин баласына жөнөдү. Мен эмне кыламын? На-на-на-на-на-на-на-на, одними поросенками. При свете солнца и луны шагаю я поросенками, и мысли все мои полны одними поросенками. Как этот поросенок в мою песню попал? Мен бийлеген, бул кандайча менин ырыма аралашып калды. Бул Торопой. Мен сени таптым. Мен да сени таптым. Сен мага эмнеге келдиң? Жөн эле, сага бийлеп берейинби? Магабы? Сага. Ошентип Торопой Пилянын чыныгы досу экенин түшүнүп, көңүлдөрү көтөрүлгөнчө бийлешти.